12 ноябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Бекешев депутаттар интернетте жала жабуу жана мазактоо үчүн айып пулду азайтууну сунуштап жатышат. Парламент депутаты Дастан Бекешев ЖМК менен интернетте жала жабуу жана мазактоо үчүн айып пул салуу жөнүндөгү мыйзам долбоору күн тартибинен алынып, укук тартиби боюнча комитеттин кийинки жыйынына жөнөтүлгөнүн билдирди. Анын айтымында депутаттар айып пулдун өлчөмүн жеке жактар үчүн 100 000 сомдон 20 000 сомго чейин, юридикалык жактарга 200 000 сомдон 60 000 сомго чейин төмөндөтүүнү сунуштап жатат. Жарандар үчүн ушундай жеңилдик кылууну сунуштап жатышат. Чынында бул деле аз сумма эмес. Мен буга чейин экинчи окууда айыптарды 1000 сом кылууну сунуштагам. Анткени максат жарандарды жөн гана кедей кылуу эмес, а жазалоо. Негизи эле бул мыйзам долбооруна каршымын, бирок мында так ортосун табууга аракет кылдым деп жазды ал Telegram каналына. Интернетте жана ЖМКда жала жабуу, мазактоо үчүн айып пул салуу жөнүндө мыйзам долбоорун Маданият министрлиги демилгелеген. Акаев 2005-жылы төңкөрүштө АКШнын колдоосу менен кылмыштуу күчтөр жасаган деп эсептейт. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев 10 ноябрда Российская газетага маек куруп, Орусиядагы илимий иштерин аяктаганда сөзсүз мекенине кайтып келерин билдирди. Ал 2005-жылдагы Жоо Газынын инкылабы АКШнын колдоосу менен криминалдык күчтөрдүн катышуусунда болуп, төңкөрүш Америка үчүн арзанга турган деген пикирин билдирди. Акаев АКШга 2003-жылы Орусиянын авиа базасын өлкөгө жайгаштырууну колдоп, 2004-жылы Манас аэропортуна америкалык чалгындоочу Авакс самолетун жайгаштыруудан баш тарткан үчүн жакпай калганын белгиледи. Талдоочулар $10-50 миллион чейинки сумманы айтып жүрүшөт. Ошого Америка үчүн Жоо Газынын инкылабы арзанга түштү. Ал эми Кыргызстан үчүн өтө эле кымбатка турду. 15 жыл бою башкармандык артка кетүү, экономикалык синектик болду. Эл ондогон жылды жоготтук деп адилет баа берип жүрөт. Андан ары АКШ, Грузия, Украинадагыдай көрүнүштү кайталады. Көз карандысыз ЖМКда үй бүлөмдү укмуштуудай каралоо кампаниясы башталды. Американын Кыргызстандагы элчиси Стивен Янг оппозициялык күчтөрдү революцияга өзү баштап ачык эле даярдады, деди ал. Акаев 2005-жылы Кыргызстан саясий, экономикалык жана руханий жактан ийгиликтүү реформаланган туруктуу бакубат өлкө болгонун, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев башында турган кылмыштуу күчтөр жасаган төңкөрүштүн кесепети өлкөдөгү саясий абалга узак жыл терс таасирин тийгизгенин айтты. Ошол күнү кандай болбосун ок чыгарбагыла деген акыркы буйругумду бергем. Өз мекендештеримдин канын төккөн жокмун, анткени дайыма бир да бийлик тамчы канга татыбайт деген гумандуу принципти карманып жүрөм. Өлкөнү башкаруусуз каачылыкка кептебейин деп президенттик ыйгарым укуктарды өз эрким менен өткөрүп берип, элиме жаңы президент шайлоого жол ачтым. Бул боюнча элимдин алдында абийирим таза, деди ал. Аскар Акаев Кыргызстандын биринчи качкан президенти. Ал өлкөнү 15 жылдан ашык башкарган. 2005-жылдагы Жоо Газынын инкылабынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Анын бийлиги коррупция, бийликти узурпациялоо, ошондой эле Жалал Абад облусунун Аксы районунун Бозбек айылында өткөн тынчтык митингинде жарандарга курал колдонуусу менен эсте калган. Ал быйыл 10 ноябрда 80 жашын белгиледи. Бишкек Балдар аянтчасында мурдагы аялын сабаган киши кармалды. 11 ноябрда Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн биринин короосундагы Балдар аянтчасында мурдагы күйөөсү аялды уруп, андан соң чачынан кармап сүйрөгөн. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан клоопко окуя кечки саат 9-дарда болгонун билдиришти. Жабырлануучу милицияга арыз менен кайрылган. Анын айтымында мурдагы күйөөсү Балдар аянтчасында ага дагы күч колдоноорун айтып коркуткан. Милиция кызматкерлери 34 жаштагы тургунду райондук ички иштер башкармалыгына жеткирип, убактылуу кармоочу жайга киргизишти. Ага укук бузуулар жөнүндө кодекстин үй бүлөлүк зомбулук беренеси менен протокол түзүлдү. Жогорку сот Карабаевдин мыйзамсыз иштен алынганы тууралуу арызын канааттандырган жок. Жогорку сот Жомарт Карабаевдин Улуттук илимдер академиясындагы ишинен мыйзамсыз алынганы тууралуу доо арызын карап, Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Кылым Шам укук коргоо уюму Facebook баракчасына жазды. Карабаев иштен алынышын мыйзамсыз деп табуу өтүнүчү менен сотко кайрылган. 5 февралда Ленин райондук соту анын өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартса, 17 апрелде Бишкек шаардык соту ал чечимди өзгөртүүсүз калтырган. Карабаев өзүнүн иштен алынышы күч түзүмдөрүнүн айтканы боюнча экспертизанын корутундусун жазып берүүдөн баш тартканына жана буга макул болгон кесиптештерин сындаганына байланыштуу экенин билдирүүдө. Жомарт Карабаев быйыл июлда кармалган. Ага бийлик өкүлүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө жана жапырт башкармандыктарга чакырык жасоо беренелери боюнча айып тагылган. 31 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту Карабаевди эч жакка кетпөө тил каты менен бошоткон.
Бишкекте троллейбустар биротоло каттамдан алынды. Бул тууралуу Бишкек Смок жарандык демилгеси кабарлады. Активисттер кала бийлиги 4-ноябрдагы саммиттен кийин каттамды биротоло токтотуп, элге кабарлабай, билгизбей түнү менен зымдарын алып жатканына нааразы. Бишкектеги транспорттун абалы жаңы автобустар сатып алынганына карабай начарлап барат. Мэрия азыркы кезде шаардагы эң эле экологиялык жактан таза, ыңгайлуу транспорттун түрүнөн троллейбустан арылууга жандалба сурууда. Мындай аракетине мэр да, анын кол алдында жетекчилер да азыркыга чейин логикалык жүйө табыша электешти. Алар активисттер троллейбустарды каттамга кайтарууну каалаган тургундар көп экенин белгилеп, маселени чечүү өтүнүчү менен президент Садыр Жапаровго кайрылышты. Бийлик элдин кызыкчылыгы үчүн иштейт, алардын ою бир аз да болсо мааниге ээ деген үмүттөбүз. Карапайым бишкектиктер митингге чыгууну каалашпайт, алар иштешет. Көп учурда бир нече жумушта расмий түрдө мамлекетти ойлоп көп өлчөмдөгү салык төлөп иштешет. Анан кызыгы троллейбуста жүрүшөт, себеби эң эле ыңгайлуу, эң эле арзан жөнөкөй транспорттун түрү болчу. Жана ошол бойдон кала берет дешти жигердүү тургундар. Бул боюнча кала бийлиги азырынча комментарий бере элек. Айрым басылмалар мэриядагы өздүк булактары троллейбустар каттамы биротоло токтотулганын тастыктаганын жазды. Бишкекте буга чейин бир нече жолу элдик троллейбус курултайы өткөн. Анда шаар тургундар борбордук коомдук транспорт көйгөйлөрүн талкуулап, жарандардын атынан троллейбустарды сактап калууну талап кылган резолюция кабыл алышкан. Май айынын башында Бишкек мэриясы Ош шаарына 100 троллейбус берип, алардын ордуна электроавтобустарын алары белгилүү болгон. Жергиликтүү активисттер электробустардын аккумулятор батареяларын экологиялык жактан коопсуз сактоо жана утилдештирүү маселеси жараларын айтып, бул чечимге каршы болууда. 29 августта Бишкек шаардык кеңеши 100 троллейбусту Ош шаарына берүү чечимин чактырган.